Нарыңаңыздар, урматтуу көрөрмандар, эми биз кириш сөздөн башкы темага, өзөктүү темага өтөбүз. Эки негизги жол: төмөнкү өзүмчүл акылдын жолу жана жогорку акыл эсти камтыган дил жолу. Дил баарлашып жол тапкан, дил баарлашып жол чапкан. Чындыктын жолун издесең, чындыкты айткын, тартынба. Темир Уста. Аны биз миңдеген ысымдар аркылуу билгенибиз менен ал жалгыз баарыбызга тең бирдей. Махатма Ганди. Адамдардын ар кандай топторго, идеологияларга бөлүнүүнүн бир өтө маанилүү себеби болгон башка өнүгүү жолдордун туура эмес жактарын көрсөтүү. Мен адамзаттын өнүгүү жолдорун эки чоң топко бөлөм. Биринчиси төмөнкү өзүмчүл акылдын жолу. Экинчиси жогорку акыл эсти камтыган дил жолу. Байыркы Индиянын философиясында акыл эки түргө бөлүнөт: төмөнкү акылга жана жогорку акыл эске. Кыргызда болсо аны төмөндөгүдөй түшүндүрчү: акылы бар, эси жок деп. Төмөнкү акыл дененин каалоолорун аткаруу үчүн гана аракет кылып, дененин муктаждыктары менен гана чектелген. Жогорку акыл эс болсо дилдин, жүрөктөгү жан дил аркылуу келген ааламдын, жараткандын буйруктарын аткарып манас деп аталат. Бүгүн көпчүлүк адамдар өзүмчүл акылдары менен гана чектелип, жүрөктөрүн бууп, жан дилдерин укпай калгандыктан, жан дилге баш ийген жогорку акыл эстерин, анастарын жоготуп, өзүмчүл акылы бар, жогорку акыл эси, анасы жок болуп жүрүшөт. Бул китепте акыл ой деп кеп кылганда мен төмөнкү акыл жөнүндө кеп кылып жатканымды билгиле. Жогорку акыл эске, анаска жетүү үчүн адам акылын жана физикалык денесин дилге баш ийдириши керек. Акыл өзүмчүл. Ал өз денеси үчүн гана кам көрөт. Дилсиз акылдан чыккан нерсе ааламдык мыйзамдарга шайкеш келбей, айлана чөйрөгө зыян алып келет. Акыл жолуна өзүмчүл акылдан чыккан илимдер, мурдагы көпчүлүк идеологиялар жана бүгүнкү турпатындагы диндер да киришет. Акыл жолун жүрөктөрү муз адамдар тандап алышкан. Дил жалпы адамзат, аалам үчүн кам көрөт. Анткени дилде жан, рух, кут олтурат. Дил бул адамдын жан дүйнөнүн өзөгү. Ошол себептен дилдин илими өзүмчүл акылдын илимине караганда бир кыйла жогору турат. Адамдын каны да, жан кубаты да дилден, жүрөктөн айланып баштагандыктан, жүрөк адамдын эң негизги органы, мүчөсү болуп эсептелет. Эгер мээ жана башка дене мүчөлөр жүрөктөн айланып баштаган кан менен камсыз болушпаса, анда алар иштешпейт эле. Дилдеги жан, рух аркылуу жараткан ар бир адамга туура жолду көрсөтүп, жалпы адамзатты да, жер энебизди да сактоо жолдорун көрсөтө алат. Адам өз акылын жана денесин жан дилге баш ийдирип жашаганда гана ал туура жолдон адашпайт. Жан дил акылдын куралы эмес, акыл жан дилдин куралы болушу керек. Бүт пайгамбарлар дилге чакырышкан. Эгер адамдын дили, жүрөгү таза болсо, эгер ал акылын, денесин дилге баш ийдирсе, эгер дил аркылуу жараткан менен баарлашып анын буйруктарын туюп турса, анда жараткан дил аркылуу андай адамды туура жолго багыттап турат. Араб тилинде капыр деген сөз жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке ишенбеген адам деген маанини билдирет. Орус тилинде аларды атеист, неверующий в Бога деп аташат. Бүгүн болсо ислам дининен секта болуп бөлүнүп кеткен ваххабизм, салафизм агымындагы молдокелер, аалымдар араб тилиндеги динге тиешелүү көптөгөн сөздөрдүн маанисин бурмалоодо. Ваххабит, салафит агымдагылар капыр деп башка диндегилерди да атоодо. А бирок чындыгында капыр бул башка диндеги адам эмес. Анткени башка диндерди туткан адамдар да Кудайга,
жараткан Аллага, аалам эс кудуретке, Теңирге ишенишет. Жөн гана алардын каада салты башка. Жана жаратканда алар өз эне тилдеринде аташат. Мисалы орустар Бог, англичандар God деп, индиялыктар болсо Брахма деп, Кришна деп. Ошондуктан орус, славян же европалык христиандарды, же Кытай, Корей, Жапон улутундагы буддисттерди, же Жөөт, еврей улутундагы иудейлерди, же теңирчилерди, же индуисттерди жана башкаларын капыр деп атоого болбойт. Анткени алардын баары Кудайга, жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке ишенишет. Куранда бул тууралуу төмөнкүдөй жазылып турат. Куран Баккара сүрөсү 62-аят. Акыйкатта ыйманга келгендер, иудейлер, христиандар, сабилер Аллахка жана кыямат күнүнө ишенишсе жана жакшылык иш кылышса, аларга эгеси тарабынан сыйлык бар. Аларга эч кандай коркунуч да, кайгы капада болбойт. Ошол эле аят Курандын орусча отормосунда Порохованын варианты боюнча: поистине, те, кто уверовал в Коран, и те, кто следует иудаизму, и Назареи, и Сабеи, кто верует в Аллаха и последний день, и на земле творит добро, найдут у Господа награду. На них не ляжет страх, печаль не отягчит. Капыр деп Кудайга, жаратканга такыр эле ишенбеген адамдарды атаса болот, атеисттерди. Кудайга, жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке ишенген, бирок дин тутпаган же диндин, шарияттын эрежелерин аткарбаган адамды капыр деп атаганга да болбойт. Анткени Кудайга, жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке болгон ишеним динде же шарияттагы эрежеде эмес. Жараткан Аллага болгон ишеним адамдын жүрөгүндө, жан дилинде. Куранда Бакара сүрөсүнүн 6 жана 7 аяттарында мындай деп жазылган: капырлык жолду туткан кимселер болсо, мейли сен аларды Алланын азабы менен коркуткун, мейли коркутпагын, аларга баары бир ыйман келтиришпейт. Алла алардын дилдерин жана кулактарын мөөрлөп койгон. Көздөрүн болсо парда каптап калган. Алар үчүн эң улуу чоң азап бар. Жогорудагы аяттар төмөнкү нерсени тастыктап жатат. Эгер адамдын дили, жүрөгү жабык болсо, анда ал жараткан Аллага ишене албайт экен. Ыйман келтире албайт экен. Ыйман деген сөздүн мааниси жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке чын дилден, чын жүрөктөн чыккан ишеним дегенди билдирет. Жогорку аяттарда дагы бир абдан маанилүү маалымат катылган. Көздөрү бар, бирок көрбөйт. Кулактары бар, бирок укпайт. Жүрөктөрү бар, бирок туйбайт деген мааниде Инжил китебинде да айтылат. Исайя 6:10. Жогорку сөздөрдө кайып илими тууралуу, көз ачык экстрасенсорика тууралуу жараткан Алла, аалам ээси кудурет Куран китебинде да, Инжилде да каймана түрдө билдирип турат. Көздөрү бар болсо эмнеге көрүшпөйт? Кулактары бар болсо эмнеге угушпайт? Жүрөктөрү бар болсо эмнеге сезип туйбайт? Анткени бул аяттарда төмөнкү акыл ойдун көзү же кулагы тууралуу эмес. Бул аяттарда дилге баш ийген жогорку акыл эстин көзү, жогорку акыл эстин кулагы тууралуу баяндалат. Көпчүлүк адамдардын көздөрү да, кулактары да бар. Бирок аларда кайып дүйнөсүн көрүп сезген руханий кулактары жана руханий көздөрү жок. Ошондуктан көз ачыктарды, экстрасенстерди, шамандарды жана жалпы эле кайып кубулуштарды жокко чыгарган аалымдар жана молдокелер адашууда. Жана ошондой эле Бакара сүрөсүнүн 8, 9, 10 аяттарында жүрөк оорусу тууралуу жазылып турат.
Adamdардын арасында ушундай кишилер да бар. Өздөрү момун болбой туруп, Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирдик дешет. Алар Алланы жана ыймандуу адамдарды алдамакчы болушат. Жана өздөрү сезбеген абалда өздөрүн гана алдашат. Алардын дилинде мараз, оору бар эле. Анан Алла мараздарын дагы да ашырып койду. Алар үчүн жасаган жалгандарына байланыштуу жан чыдагыс азап бар. Инжилде, Библияда болсо төмөндөйдө айтылган. Жүрөгү таза адамдар, бактылуу адамдар. Анткени алар жаратканды көрүшөт. Мен адамдардай болуп карабайм. Анткени адам жүзүн, жараткан жүрөгүн карайт. Биз көзгө көрүнө турган нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге карайбыз. Анткени көзгө көрүнгөн нерсе убактылуу, а көрүнбөгөн түбөлүктүү. Демек, эгер адамдын дили, жүрөгү жабык болсо, анда ал жараткандын сөзүн, буйругун уга албайт экен. Жараткан бизге төмөнкү акыл аркылуу эмес, дилибиз аркылуу кайрылат. Дилдеги жан, рух аркылуу. Бүт пайгамбарлар дил жөнүндө айтышчу, дилге басым кылышчу. Дилиңерди уккула, дилиңерди тазалагыла деп. Демек, жаратканга болгон ишенимдин башаты болуп, төмөнкү акыл үчүн арналган дин эмес, дил эсептелет экен. Анткени дилде жан, рух олтурат. Дилдеги жан рух аркылуу жараткан өз сөзүн, буйругун түзмө түз ар бир адамга жеткире алат.